Мен Байбосунова Гүлжан Умурзаковна, Чүй облусу боюнча аялдар кеңешинин координатору. Бүгүн биз Жайыл Баатыр музейинде болуп, Чүй облусунун мамлекеттик администрациясынын жетекчилери, Жайыл районунун администрациясынын жетекчиси Төрөгелди Калыбекович, жалпы Чүй облусунун мамлекеттик администрациясынын жетекчилерин чогултуп, Баатырыбыз Жайылдын музейине келип, тарыхый булактарына жана Жайыл Баатырдын эрдиги, анын элине көрсөткөн баатырдыгын даңазалаган маалыматтарга ээ болуп кетишти. Биз Жайыл Баатыр коомунун мүчөсү болуп, көп жылдардан бери өзүбүздүн ишибизди алып келебиз. Бул Жайыл Баатырдын коомун жетектеген Асанкулова Бекбү Сагынбековнанын аткарган иши жана биз менен болгон көп иш-чараларды жалпы Кыргызстандын, жалпы биздин Чүй областынын жарандарына тартуулап келебиз. Бүгүн дагы биз өзүбүздүн Темиржан эненин тарыхый булактары боюнча дагы сөз козгодук. Темиржан эненин эрдиги, эне болбосо баатырлар кайдан жаралат? Демек, биз Темиржан эненин өзүнүн үй бүлөсү менен, жолдошу менен болгон көп эрдиктери жөнүндө тарыхый булактарды чогултуудабыз. Биз Панфилов районундагы Эркинсай айылынын жергесинде болуп, Темиржан эненин баскан жерин, анын сөөгү берилген жерине барып, Темиржан эненин тарыхын билген адамдар менен, инсандар менен тарыхты алып барып, тарыхтан берген, сабактан берген, кыргыз тили адабиятынан берген мугалимдер менен байланышып, ошо кийинки биздин урпактарга ошо Темиржан эненин болгон эрдигин билип калыш максатында барып таазим кылып, Куран окутуп келгенбиз. Азыр да болсо биз жаш муундарды, кийинки муундарга ошо биздин чыгаан жигиттер, чыгаан апалар, биларман, даанышман, көрөгөч энелердин болгон эрдиктерин даңазалоо максатын көздөп, ушул жерде чогулуп отурабыз. Рахмат Гүлжан эже. Азыркы сөздө мен Жайыл ата коомунун мүчөсү жана ошондой эле эне насааты аялдар тобунун жетекчиси Айманбетова Захиракан эжеге берип коеюн. Сиз эже. Мен да 17-жылы ушул жерге мүчө болуп келгенбиз. Азыркы убакта мен Шайыр апалардын эне насааты Кара Балта шаарынын эне насааты тобунун жетектейм. Биз ошол Шайыр апаларды да чогуу келип, ушул жерге мүчө болуп келгенибизге 5 жыл болуп калды. Ошодон бери ушул жерде мүчө болуп, кес-кесте келип Куран окутуп, Жайыл атабызга келип иш-чараларга катышып турабыз. Сиздердин алып барган иштериңер жалпы эле аял затында болгон көп ийгиликтер, маданиятын даңазалап, деги эле Жайыл айымдары, Жайылдын Шайыр апалары деген ишти даңазалап келесиздер. Себеби азыр тажрыйбасы мол, өзүнүн жөндөмүн, талантын өркүндөтүү максатында эч кандай мамлекеттен каражат талап кылбай, өзүңүздөрдүн көңүлүңүздөрү өзүңүздөр көтөрүп, кыргыздын каада салтын, маданиятын улап, өзүңүздөрдүн демилгениңиздер менен кандай бир демелчүлөрдү таап, өзүңүздөрдүн улуттук кийимдерди даңазалап кийген кийимиңиздер менен көп иш-чаралар өткөрдүңүздөр. Областта, деги эле республикада өзүңүздөр дайыма тиле көрсөтүүдөн сиздерди көрүп аябай сыймыктанабыз. Колдон келсе биздин мамлекет жетекчилери, райондун, шаардын жетекчилери да сиздерге түз көз караш менен карап, дайыма колдоо көрсөтсө деген тилекти айткым келет. Урматтуу биздин жетекчилер, деги эле биздин мырзалар жана биздин коомчулук ушундай жөндөмдүү өзүнүн кол өнөрчүлүгүн, маданият деңгээлин, ырларын, каада салттарын, санжыраларын, үрп-адаттарын таратып жүргөн апаларды биз колдойлук. Сиздерге бүгүнкү учурдан пайдаланып, жалпы меценат жаштар ушундай жөндөмдүү апалардын кол өнөрчүлүгүн,
талантын, жөндөмүн, ышкыбоздуулугун колдоп берсеңиздер деген кайрылуу жолдойм сиздерге. Рахмат Гүлжан эже, рахмат. Гүлжан эже дагы мынакей Кара Балта шаарындагы мамлекеттик тил боюнча башка адиси болуп дагы иштеп, ошондон тышкары дагы Жайыл ата коомунун Темиржан эне аялдар канатына дагы салым кошуп, дайыма окуучуларды өзү дагы келип, телевидение чакырып, дайыма Жайыл баатырдын эрдигин даңазалап иш чараларды өткөрүп турат. Бул бүгүн дагы мен дагы абдан ыраазы болуп атканым, Жайыл районунун жана ошондой эле мамлекеттик акимдердин Чүй область боюнча бир акимчиликтери келип кетти, таанышып тарых боюнча. Ошондой ушундан дагы уланып жетекчилер келип, ушул күндү тынччылыкты, мамлекеттүүлүктү сактаган ата бабаларыбыздын эрдиктерин азыркы президенттин жарлыгы боюнча жакшы айылдарга орус аттарын кыргыз аттарына которуу ниетинде болгон сунуштарды дагы айттык. Ошол сунуштарыбыз кабыл болсо экен деген оюбуз бар. Анткени Темиржан энебиз дагы баатырлыгын көрсөтүп, энелер дагы 13 жашар баладан өйдө Жайыл кыргынында көп эдиктер көрсөткөн. Жайыл баатыр балдары Үсен Теке дагы меркеде сөөгө коюлуп атат. Анан ушул балдардын дагы аттары дагы бир айылдарга коюлса деген оюбуз бар. Анан Асан атанын дагы аты коюлса деп, Темиржан эненин ошондой эле Бүргө баатыр дагы Жайыл кыргында башка баатырлардын дагы согуштагы эмгектери, эрдиктери даңазаланып, кийинки урпактарга калтыруу иретинде баягы татыктуу канча кылым өтсө дагы 300 жылдан ашып атат. Ошондон кийин дагы эмгеги бааланып, аттары коюлат го деген ойдобуз. Дүйнө жүзүндө тынччылык болсун, энелер, Жайыл ата коомунун энелери баардыгыбыз каалаганыбыз ушундай кан төгүлүү согуш болбосун, кыргыз урпактары уланып, балдарыбыз ыймандуу болуп, апаларыбыздын көз жашы төгүлбөсүн, кыргыздыбыз өсүп, өнүгүс Кыргызстан гүлдөткө деген ойдобуз. Келечек жаштарда жакшы апаларыбыздын колубуздан келген баталарыбызды Кудай Тааладан тилеп, бүгүн дагы жакшы Куран окулуп, баардык тилектер айтылды. Келип кеткен акимдерибиздин дагы иштерине ийгилик кааладык, батабызды бердик. Ошондо бири-бирибизге жакшы бата берип, тилек айтып отурсак, баардыгы Кыргызстан оңолот деген ойдобуз. Гүлжан эже, Захира эже, сиздерге бүгүн рахмат. Багы ушул келатат, ушинткен жатат дегенде эле биз да тосолу деп, багы коомчулуктун, багы өзүбүздүн энелик милдетибизди аткарып, бүгүн кичине да болсо дасторкон жайып чай бердик. Сиздерге да рахмат. Сиздердин дагы көрүп, кийинки урпактар дагы уланат го, коомго дагы жакшы активный апалар, эжелер, кыздар кошулат го деген ойдомун. Баарыңыздарга ыраазымын. Рахмат. Мен дагы кошумча айтып кетким келет. Негизи эле биз Чүй өрөөнү көп улуттуу калкпыз. Ошо көп улуттуу калктын апалары, диаспоралардын төрайымдары, деги эле ар бир айылдын төрайымдары, өзүңүздөрдүн жергиликтүү жериңиздерде, айылыңыздарда ушундай бир алгылыктуу, үгүт насааттуу үрп адаттарды даңазалаган кыргыздын кандай сонун салттар, үрп адаттары бар. Улууну урматтоо, кичини сыйлоо, улууну сыйлоо, кичини урматтоо деген сыяктуу. Ошондой эле биз эгерде улумуундар, апалар өзүбүздүн насыяттарыбызды айтпасак, аларга ким айтат? Себеби азыр интернет булактарына телефондор менен отурган жаштар көп. Ошондуктан биз кээде отуруп, кеңештер кылып, сиздер аркылуу көп жаштарга тарбия беребиз деген ниеттебиз. Өзгөчө биз Чүй облусу дагы ушу Темиржан энени даңазалай турган тарыхый булактарды билгендерден дагы кошумча булактарды билгибиз келет. Эгерде сиздер дагы Жайыл баатыр, Темиржан энелер боюнча маалыматтарды билсеңиздер, бизге да билдирип койсоңуздар, биз абдан ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Гүлжан эже жакында эже ордуңуз кут болсун. Чүй область боюнча аялдар кеңешинин координатору болуп шайланды. Биз дагы ушу эжеге айтып атабыз, Жайыл районундагы Темиржан энен айтылбастан Чүй область боюнча айтылып, даңазалап,
иш чараларды өткөрөбүзгө деген ойдобуз. Сизге ден соолук, ишиңизге ийгилик. Гүлжан эжедей эжелери менен биз сыймыктанабыз. Бар болуңуздар. Рахмат.